Assalamu alaikum dostlar. Murunku videoda sizlerden сурагам кайсыл сайт же приложениядан текшерип берейин акча чыгабы чыкпайбы деп WhatsApp группага жана өзүмө дагы TikTok фриби деп жазыптыр. Жана эң негизгиси YouTube'дун комментарийине TikTok free деп жазыптыр. Ошол боюнча видео тартам азыр. Эгер сиздер дагы бир сайт же приложенияны сынап көргүңүз келсе, бул жака жазыңыз, будан чыгабы чыкпайбы деп. Мен ошол боюнча видео тартып берем. Эми бул TikTok free'ден кантип регистрация кылабыз, кантип задание аткарабыз азыр көрсөтүп берем. Мынакей. Эң оңой экен. Подписаться кылабыз, лайк басабыз. Подписаться кылабыз, лайк басабыз. Болду. Өтө жөнөкөй жумуш. Оорчулугу да жок. Анан баттагы чогулат экен акчасы. Ушинтип эле подписаться, лайк басып беребиз. 430 монета болду. Бат эле чогулат. 1-2 күн ичинде 430-ту табып койсо болот, эгер бош убактыңыз болсо 1-2 саатта эле. Анан буга кантип катталабыз көрсөтүп кетейин. Ссылка описанияда турат. Ошол ссылка менен регистрация кылыңыздар. Анан укажите email деген жерге жазабыз, же болбосо ылдый Google менен, ВКонтакте, Instagram менен кирип кетсе болот. Мисалы, email менен регистрация кылсаңыздар кандай болот? Gmail почтаңыздар жазасыздар. Gmail боюнча мурунку видеодо айткам. Gmailди өзүңүздөр паролун да билишиңиздер керек. Жана көп Gmail ачып алса да болот деп. Укажите пароль деген жерге пароль жазасыздар. Gmail пароль жазасыздар да зарегистрироваться деген басасыздар. Болду. Мынакей. Регистрация болдук. Сохранить пароль кылып коебуз. Улам пароль логин жазып кирбей, анан бизге TikToktон почта керек. TikToktон подписаться, лайк басабыз да. Добавить аккаунт дегенди басып кошуп алабыз. Бул жерге ID керек. TikTokто кандай ат менен киресиздер, ошол атты жазасыздар. Мисалы, мынакей Хади, анан нижний правил ча деп турат го, мына ошондой болуп жазасыздар. Мен бул аккаунт менен кошулуп калган тиги неме TikTok фриге. Азыр Google'дан кошом башка Gmail менен. Сиздер да Google аккаунт толтуруп ачып алсаңыздар болот. Задание көп акча табам десеңиздер, көп почта керек. Ошол үчүн пошталарды ачып ала бересиздер. Мына акыркы регистрация боло элек болуш керек TikTok фриге. Мынакей. Ушуну алам. Азыр Муслим 261 дейт. Ушул жерге собачка же нижний А деген бар го, ошону кошпой эле, ссылканы албай эле, ушинтип эле жазып коебуз. Кандай логиниңиздер болсо, ошону жазасыздар бул жерге TikToктон. Анан мынакей текшерип алдым. Найти аккаунтту басасыздар, сүрөтү менен чыгат, ушулбу, ушул эмеспи деп. Да, добавить этот аккаунт деп басып коесуздар. Начать накрутку дейт. Анан бул сиздер эгер TikTok free менен TikTok менен иштеп видео тартып подписчик көбөйтүп лайк баскыңыз келсе, мына ушул плюс басып, акча салып, накрутка кылсаңыздар болот. Подписчик топтолот. Биз башка адамга подписаться кылып атабыз го, ошол сыяктуу эле. Выводту бул жактан чыгарабыз акчаны. Бул жактан да акча салса болот, эгер сиздер акча салып TikToкту подписчик көбөйтөм десеңиздер. Анан перейти к выполнению заданий, же болбосо бул жактан заработать дегенди басасыздар, задание аткарыш үчүн. Мына ушуну басайын. Азыр задание чыгарып берет бизге. Подписаться, лайк кылып беребиз. Азыр загрузка болуп турат. Анан бул жерде эки варианты бар. Акча сразу рекламный баланска же основной баланска түшүшү керек. Рекламный баланста акчаны чыгара албайсыздар, основной баланста аны чыгара аласыздар. Азыр ошол боюнча айтып кетем дагы. Мынакей, ушундай жерди бесплатная накрутка деп жашыл болуп күйүп турса, хорошо продолжить десеңиздер, бул рекламный баланска түшөт. Буну биз накруткага кетиребиз. Подписчик топтойбуз, лайк алабыз өзүбүздүн TikTok аккаунтубузга да.
Эгер муну вывод дегенине койсоңуздар, настройкадан коюлат, бул жерден коюлбойт. Ошондо выводко акча чыгара аласыздар. Задание аткарганын акчасын чыгарып алабыз. Мынакей кантип аткарат? Выполнить дегенди басабыз. Лайк басабыз. Анан проверить дегенде өзү эле басылып кетет. Сиздер баспасаңыздар деле. Анан мынакей өзү эле аткарылып берет. Сиздер лайк басып коюп, подписаться басып коюңуздар, болду. Эми бир монета болду. Эми бир монетаны накруткага кетиребиз. Вывод средств дегенди бассак, мисалы рекламный баланс дегенде туруп калат бул. Азыр загрузка болсун. Вывод дегенди басыңыздар. Ошол акча кайсыл жакка түшүп атат, байкап туруңуздар. Ошончо көп монета табылып туруп, бардыгы рекламный баланска түшүп калса, анда акча чыкпайт да, алчы накруткага эле бересиздер. Азыр загрузка кеч болуп атат го. Мынакей рекламный баланста турат акча. Основной баланска туруш керек да, эгер чыгарам десеңиздер. Бул жерде эрежеси бар, окуп алыңыздар. Канча саатта түшөт, кайсыл жакка түшөт. Мисалы 100 монета 25 рубль болот. 72 саатта түшөт экен. Рекламный баланска же болбосо, основной баланска 4 суткада түшөт экен. 4 суткада түшөт. Эми настройкага киресиздер. Настройкага кирип, эң ылдыйды бассаңыздар, бул жакты толтуруп коюңуздар, бул жакты фамилияны эмелерди. Анан мынакей вывод средств деп турат ылдыйда. Ошону бесплатная накруткага турат. Вывод средствке өчүрөсүздөр. Мына өчүп калды. Эми рекламный баланска түшпөйт, основной баланска түшөт. Бесплатная накруткада күйүп турбасын. Эгер акча чыгарам десеңиздер, вывод средств турат. Анан сохранить изменение дегенде сохранить кылып коесуздар. Мынакей 0 болуп калды баланс. Эми задание аткарсак, основной баланска түшөт. 4 сутканын ичинде түшөт экен. Анан чыгарып алабыз. Кошелек болсо 72 саатта түшөт экен. Ошонун ичинде да точно канчасында экенин билбейм. Эми подписаться кылсак, основной баланска түшөт. Основной баланстан чыгарып алабыз. Мынакей кошулду 41. Эми мен өзүм аккаунтума өтөйүн. 482 монета болгон. Лайк басып, подписалаңыздар. Эми кандай проблемалар болуп калышы мүмкүн, ошол боюнча айтайын. Мына мисалы акча бербей койду. Аны X'ти басып аласыздар. Анткени анын уже заданиясы толуп калды да, ошол үчүн акча бербейт. Мисалы ушундай неме болсо, лайк баспай X'ти басып алсаңыздар болот. Кайра лайкты алып койсоңуздар да болот. Анан мынакей проверить бассак, уже сен аткарган жоксуң деп чыгып калды. X'ти басып кийинки заданияга өтө бересиздер. Эгер сиздерге ошол видео же ошол аккаунт жакпаса, мисалы мен жакпаган аккаунт видеолорума лайк баспайм, подписаться кылбайм. Ушинтип чыгып калса, сиздерде выбрать другой аккаунт деп башка аккаунт тандап алып эле кайра да задание аткара бересиздер. Ал үчүн биринчи TikToктон көп аккаунт ачып алсак болот. Жана Google менен эле киресиздер. Канча Google аккаунт ачсаңыздар, ошончо TikTok ачсак болот. Ушул жерге выбрать деп. Мисалы мен көп аккаунт менен могу 484 монета болуп атпайбы? Ушундай көп аккаунт менен ачтым. Аткардым. Сиздер да ушинтип аткарып берсеңиздер болот. Мисалы мен бул аккаунт менен задание аткарайын. TikToкту да ошол аккаунтка алып келем. Анан акчасы түшөт. Мисалы лайк бассам, акча монетасын берет. Окшош почта болгон үчүн. Бул жерде кайсыл почта болсо, тиякта да ушундай почта болушу керек. Анан ушул жерге добавить аккаунт деп эле неметип аласыздар. Выбрать другой аккаунтту басып, же болбосо бул жактан добавить аккаунт дегенди басып, ID жазып аласыздар. Башында көрсөткөндөй эле
регистрация кылып ушундай регистрация кылганда көрсөттүм, мына ошондой эле кылып аласыздар. Кыскасы, канча көп аккаунт болсо, ошончо көп акча табасыздар. Google аккаунттан ачып алып, TikTokко кошуп иштей берсеңиздер болот. Анан партнерский программа дегенден ссылканы көчүрүп башкага берсеңиздер, ал катталып накрутка кылган акча салса сиздерге түшөт. Анан накрутка кылганды Kiwiге чыгарып аласыздар. Основной баланс мисалы 500 болгондо ал 73 монета топтодум да, ошол 4 сутканын ичинде түшөт. WebMoneyге чыгат акчасы. WebMoney регистрация кыла элек болсоңуздар, мага жазсаңыздар, 1-2 адам бар, WebMoneyди арзан ачып берем деген. WebMoneyди ушинтип аттестат алып берет. Сиздер ушинтип копировать этип аласыздар. Анан бул жерге алып келип коесуздар кошелектин номерин. Буга 500 деп жазып, 500 деген 500дөн өйдө экен минималка. 500дөн өйдө которулат экен. 500 монетадан мурун 100 беле ушундай болчу. Анан 500 болгондо түшөт.